Көп адамдар намаз окубайт, бирок жакшы кишилер бар да. Ораза тутат, зекет берет, кембагалдарга жардам берет, жалган айтпайт, жакшы сүйлөйт, кичипейил. Бирок Кудайдын тагдыры ушундай экен, Кудайдын калы ушундай экен. Биринчи пендем сенден намазды сурайм. Эгерде намаз жок болгон болсо, калганын сурабайм дейт. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, кылган эмгекке биз күйүшүбүз керек сөзсүз түрдө. Кээ бир адамдар намаз окушпайт, лекцияларды угуп коет, башка кылат, мен жакшы көрөм сизди баланты күн деп айта беришет да. Мени жакшы көрбөсөң, сен биринчи өзүңү жакшы көр деш керек. Кандай өзүңү жакшы көр дегени, сен өзүңө күй. Анткени кыяматка барганда кылып аткан иштериңдин бардыгы кабыл болбой калышы мүмкүн, намаз жок болгон себептен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, намазга сөзсүз түрдө маани беришибиз керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык намазда турат дейт. Кимде ким намазы бар болсо бизден, намаз жок болсо бизден эмес деген сөз. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, намаз маселесинде жеңилдик кылбашыбыз керек, өзүбүздү өз аяшыбыз керек, намазга маани беришибиз керек.